Ош шаарынан Бишкек шаардык менчик муниципалдык мекеме кызматкерлери келишип, шаар мэри жана муниципалдык мекеме кызматкерлери менен жолугушту. Алгач шаар мэри Мелис Мырзахматов келген делегаттардын иштерине ийгилик каалап, өзү жазган "Мен издеген чындык" аттуу китебин белекке берди. Ал эми Борбор шаардык муниципалдык мекеме жетекчиси болсо Мелис Мырзахматовго камчы белекке берди. Бул делегаттардын келүүсүнүн негизги максаты Ош шаардык муниципалдык мекеме кызматкерлери менен тажрыйба алмашуу жана шаар башкармалыктарынын байланыштарын күчөтүү болуп саналат. Алар акыркы жылдары Ош шаарында көп өзгөрүүлөр бар экендигин айтышты. Мисалы үчүн 2 жыл мурун болгон Ош шаарына караганда азыркы шаар таптакыр өзгөрүлүптүр. Жана Ош шаарынын өзүнүн бир бренд өзүнүн бир фиркасы бар. Bir geri şakta jana almekte atkан эстелик комплекс аябай сонун курулуптур. Манас комплексин барып карап көрдүк, эстелик монументаль эстелигин комплексин. Аябай жасалган алыптыр. Мындай иште биз да болуп атат шаарда. Ош шаардык муниципалдык мекеме кызматкерлери бул тармакта тажрыйба алмашуунун таасири чоң экендигин баса белгилейт. Мындай иш аракеттер менен шаарларды өнүктүрүүгө өбөлгө болорун айтышат. Бир мекеменин бирге текшерип келсе, ал аракет кылып, жакшы нерсе умтулуп, кемчиликтерди оңдоп дегендей. Анан тажрыйба алмашуу деген бул аябай жакшынакай ушундай практика бар эле. Ошол тилекке каршы жоголуп кетти да таптакыр. Мына биз ошол нерсени азыр кайрадан жаңылап, мына биздин Ош шаардык муниципалдык башкармалыгы мисалы үчүн Бишкектин шаардык муниципалдык башкармалыгы менен тыгыз мына 2 жылдан бери жакшынакай иштеп атабыз. Көп нерселерди биз үйрөнүп атабыз, көп нерсени көрүп атабыз. Бул эки муниципалдык ишкерлер мындан ары тажрыйба алмашууларды республиканын бардык шаарларында өткөрүүнү пландашат. Зина Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Ош облустук Токтогул Сатылганов атындагы китепканада боорукер балдар үйүнө жардам берүү үчүн акция жүрүп жатат. Акцияга катышуу өтө оңой. Болгону катышууну каалаган адам өзү жактырган буюмун бул тактайчага калтырып кетет. Ал жерден кимдир бирөөгө жаккан нерсесин сатып алып, акчасын атайы коюлган урнага салат. Урнага түшкөн акча түз эле балдар үйүнө жиберилет. Акция өткөрүү демилгесин Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан көтөрүлгөн. Присоединиться к летней акции. Бул демилге алгач Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан көтөрүлгөн. Алардын сунушун биз да колдоодобуз. Акциянын негизги максаты бүтүндөй коомчулук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүү болуп саналат. Ал үчүн бул жерге өзү жактырган керексиз таза болгон буюмдарды койсо болот. Жана ал жерден каалаган буюмдарын сатып алса болот. Самим книжки, сувениры, какие-то игрушки. Даниэль Мамышев бул акцияга өзүнүн жакшы көргөн китебин коюу үчүн келген. Ал китебин өтө жакшы көрөт. Бирок балдар үйүнө жардам берерин ойлогон. Я решил поучаствовать. Мен бул китебим менен балдар үйүнө кошкон салымым деп эсептейм. Мен бул китепти окуп бүткөм. Китебимди аябай жакшы көрөм. Бирок менден башкалар да бул китепти окуп чыгуусун каалайм. Ошон үчүн бул жака китебимди калтырууну чечтим. Копилки пойдут на помощь сиротам. Айдай Нурдун кызы бул дүкөнгө капыстан эле кирип калды да, бул жайга китебин коюп жаткан Даниэлди көрүп, сатуучудан эмне болгонун сурады. Сатуучу ага акция жөнүндө айткан, ал өзүнө жаккан сувенирди сатып алып, акчасын урнага салып койду. Айтымында ага 50 сом эч нерсе деле эмес. Кичине болсо да мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам деп эсептейт. Мен акция болуп атканын угуп келдим. Бул жерде мындай акция болуп атып, мен акциядан бул нерсени сатып алдым. Ал жерде копилкага акча салып, ал акча балдар үйүнө кетет экен. Мен үчүн жалко деле эмес, анткени ал акча балдарга канча нерсе алып келет. Канцтовар, оюнчук, кийим. Акциянын өткөрүүнүн мөөнөтү чектелген эмес. Мындагы кызматкерлер катышууну каалагандарга эшик ар дайым ачык дейт. Зина Турдубекова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Аманбай кызы Азирек 2-классынан тартып скрипка ойноо менен машыгып келет. Ал мектепте окуу менен бирге шаардагы номер 2-музыка мектебине бара баштаган жана өзүнүн устаттарынан скрипка чалуунун сырларын үйрөнгөн. Эжем ойночу. Анан эжемди көрүп мага жакканда 1-классыман Шахленская деген эжекем бар болчу. Ошол эжекем үйрөтүп, кийин кызы үйрөттү. Кызы
үйрөткөндө деле жакшы үйрөтүштү. Чайковский атындагы музыкалык мектепте 5 жыл окуган Айзирек 2 жыл аралыгында музыка окуу жайында окууда. Ал ушул 7 жылдын ичинде жеткен сыйлыктарын кубануу менен айтып берет. Мен башка экинчи музыкальныйда окучумун да, Чайковскийде. Кийин биринчи музыкальныйга өткөндөн кийин ал жакта Клинцовой жеке үйрөтүп, көп ийгиликтерге жетиштим. Карманыбыз музыка дүйнөсү сыйкырдуу, өзгөчө экенин жана айрыкча скрипка чертүү адамдын ички дүйнөсүн сулуулукка бөлөгөнүн айтып, өзүнүн жактырган музыкасын чертип берди. Айзирекке көмөк берип көптөгөн жардам көрсөткөн анын атасы Аманбай кызынын музыка дүйнөсүнө кандайча кирип калгандыгын айтып берди. Досумдун кызы бар эле. Ушул скрипка менен заниматься этип, мектепке барып атканымда, анан ошону көрүп калып, апардым кызымды. Апарсам, ошол эжекеси, Шихленская деген эжекеси. Бир көрүп туруп, ошо музыкальный слуху текшерет экен. Текшергенде, что бар экенин билинди дагы, ошо менен ошол немеге бара баштады, скрипкага. Маалымат үчүн айта кетсек, музыка тайпасы Кыргызстан боюнча түштүк жергесинде гана бар. Айзирек бул жыл мектепти кызыл диплом менен аяктап, музыка окуу жайына тапшырды. Ал өзүнүн ата-энесине жана устаттарына өз ыраазычылыгын билдирет. Ош шаарынын Борбордук базарында мөмө жемиш жана азыктардын баасы төмөндөдү. Тактабайсак, өткөн аптада 30 сомго чейин көтөрүлүп жаткан картошканын тандалгандары 22 сомдон болду. Пияз дүң баада майдалары 7 сом, чоңдору 10 сом болсо, килограммдап 10-15 сомдон сатылууда. Сабиз 20 сом, помидордун килограммы 10-15 сом. Капуста данасы 5 сомдон 20 сомго чейин, араванын шабдалысы 40 сомдон 50 сомго чейин сатылууда. Өзбекстандын жүзүмү 70 сомдон 160 сомго чейин. Коон кичинелери 50, чоңдору 200 сомдон, дарбыз 30 сомдон 100 сомго чейин, өткөн аптадан 50-60 сомго арзандады. Ош базарындагы жемиштердин эң арзаны өрүк 10-15 сом. Күн ысып жаткандыгына байланыштуу көпчүлүк жемиштер дыйканчылык аймактардан алып келгенге чейин эзилип, сапатын жоготуп коюуда. Бирок ар бир сатуучу өзүнүн товары үчүн өзү жооп бериши керек. Азыктар канча арзандаса, бизге да, элге да жакшы. Соодабыз жакшы болот дешет сатуучулар. Şunlarda bozorlar juda yaxshi, arzon, pishiqchilik, shotdonlar ham nima o'zimizda joylashtirib, har bir arzon. Buni tropik mevalar hozir ham arzon. Bular o'zi 20-25 so'm. Hozir 5-6 so'm sotamiz. Arzon. Nima desangiz bor. Ош шаардык мэриясы тарабынан шаардагы жаштарга бизнес долбоорун өнүктүрүү үчүн атайын сынак жарыяланган. Натыйжада 3 долбоор ээлери жеңүүчү деп табылды. Алар шаардык мэриясынын жаштар комитети тарабынан акчалай сыйлыктарды алышты. Долбоор аркалыгында уюштурулган иш-чаранын негизги максаты жаштарды колдоо болуп саналат. Бул негизги максаты ошол Ош шаарында 2013-жылы жергиликтүү демилгелер колдоочулук. Мына ушунун алкагында жаштарды колдоодо биздин өзүнүн жылдык программада каралган. Бұл мындан ушул 2-3 чоң бир уюмдар арасында буга чейин жаштардын бизнес долбоорлоруна конкурс жарыяланган. Анан таап ошол жеңүүчүлөргө биз ошол баягы сөз берилгендей жалпысына 4,5 миң АКШ доллары, биринчи орунга $2,000, экинчи орунга $2,000, үчүнчү орунга $1,5 миң, экинчи орунга $1,5, үчүнчү орунга $1,000 акча каражат каралган. Ошол эле баягы бул чын айтканда бир 90дон ашык чоң конкурстука долбоорлор келген. Ошол долбоорлордун арасынан ушул 3 долбоор эң мыкты деп табылып, ошолорго кайтарымсыз, пайызсыз өздөрүнө грант катары берилет. Биринчи орунга ээ болгон долбоор жетекчиси улуттук тамак аштарды жасоо боюнча долбоор түзүп, эмис жеңишке жетип олтурганын айтат. Негизинен биздин долбоор бул улуттук бышырмалар, орусча айтканда национальная выпечка. Өзүңүздөр билесиздер, бизде кыргыздарда тойлордо сөзсүз түрдө ошо боорсок, чакчак жана башка улуттук бышырмалар коюлат да.
Биздин долбоор өзү негизинен ошого таянат да, тойлорго жана башка мындай мааракелерге ошо биздин продукцияларды өткөрөбүз да. Экинчи орундун ээси болсо Канатбек уулуулан шаарга келгендерге төш белгилерди жасоо боюнча долбоорун түзгөн. Ал эми Абдыманап уулу Нурсултан болсо шаар ичинде велосипедтерди ижарага берүү боюнча долбоор жазып 3-чү орунга ээ болгон. Жарамазан айтып келдик үйүңүзгө. Ушул сөздөр жылдар өтүп орозо келди билдиңиздерби деген сөздөргө айланды. Эми орозо кармагандар ооз ачуу убактуу болуп даструханга отурушу менен Жарамазан айтып келгендердин сөзү угулат. Өзүнө жана үй бүлөсүнө жакшылык каалоо менен айласыздан алардын жанына барасың. Бирок айрым жерлерде шириндиктерден көрө акча балдарды көбүрөөк кызыктырат. Ырдын акырында чыгарыңыз 100 сом пул деп коштоп коюшат. Бирок мындай көрүнүш бардык жерде бирдей эмес. Кара Суу районундагы маданият айылында биз жогоруда айтып өткөн каада салттар ушул күнгө чейин сакталып келгенине биз күбө болдук. Çay içiler kiriler. Сөзүн аягында эң алгач чоңдордун кадырына жетип, аларды барктайлы, бардык инсандарга береке, мээримдүүлүк алып келсин. Балдар үчүн Рамазан айы эң ыйык аталып, жыл сайын ушул айды күтүп жашашсын. Оштогу Дельфин бассейни бүгүн 32 жашка толуп турат. Бассейн 1981 жылы курулган. Мындан 2 жыл мурда талапка ылайык жооп бере тургандай жаңыланган. Алар үчүн бул күн өзгөчө болуп, өзүнүн туулган күнүн белгилөөдө. Мына бүгүн биздин бассейнде Кудай буйруса суусундуктар, шириндиктер таркатылат. Жылдагыдай эле кылып жүргөндөй. Анан кирүү акысыз, кирип, киринип, суусундуктарды ичип, көңүл ачып кетүүнү бүгүнкү күн үчүн Кудай буйруса ошондой оюбуз бар. Бул бассейнде спортчулар машыгып ар кандай эл аралык мелдештерге даярданышат. Бүгүн алардын арасынан оттуу сууда сүзүүчү мелдешип, мелдеш кыздар жана балдар арасында болуп өттү. Мен көптөн бери бул жерде машыгам. Мен 1-класстан бери келем. Сууда сүзүү мен оюмча жаман эмес. Азыр мелдеште көрөсүздөр. Мага сүзүү аябай жагат. Бул спорттун кызыктуу түрү. Башкача айтканда менин сүйүктүү спортум болуп саналат. Ушул күнгө арналып жакан майрам уюштурулуп, мааракеге атайын коноктор чакырылган. Салтанатты шам шөкөт менен музыкалык топ жана бийчилер тобу коштоду. Бактыгүл Абытова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 49 сом 3 тыйынды түздү. Евро 64 сом 32 тыйын. Россия рублі 1 сом 51 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонеси 10 сом 25 тыйын. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 20-июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Кээ бир райондордо күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус. Ош областында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 чейин ысыйт. Нарын областында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Талас областында түнкүсүн 13-18, күндүз 34 градус. Ысык көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Чүй областында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 20-июлда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 32-34 градус. Ошто 20-июлда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт.